Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча 10 күбө бар экендигин Алмазбек Атамбаев мындан 3 ай мурда эле айткан. Слушайте, я сам приглашал председателя ГКНБ. Сказал, слушай, вот, может быть, нам дать вот эти показания свидетелей. Там по тому же Текебаеву 10 человек. По Шахмамату, по другим. Оказывается, есть такое понятие следственная тайна. То есть, если он сейчас все это даст, и записи, и видео, и фотосъемки есть, это потом он будет виноват. То есть, надо подождать суда. По-моему, уже до конца апреля по Текебаеву будут переданы дела в суд. Пожалуйста. Тергөө купуя болуп жатса, президент 10 күбө бар экендигин каяктан билип алган? Мына ушундан улам Текебаевка байланышкан иш атайын даярдалган сценарий менен кетип жаткандай элес калтырды. Атамбаев өзүнүн берген көптөгөн пресс-конференцияларында бул иштен кабардар экендигин, абдан жакшы кабардар экендигин жардана алып элге айтып, 10 күбө бар, Кудай берсе дагы башка күбөлөр табылышы мүмкүн деп тилегин жашыра албай айтып, бул иш майга чейин сотко кетет деп Кыргызстанга убада берген. Өмүрбек Текебаевди тергөөчүлөр бир эле жолу сурак алган. Ал эми күбөлөрдөн кайра-кайра көрсөтмө алып, айрым окшошпогон жерлерин өзлөрү оңдоп түзөп коюшкандыгын Өмүрбек Текебаев айтып чыкты. Бизди бир эле жолу сурады. Маевский Абдрахмановду 3 жолу чакырып, кайра-кайра өзгөртүп, подгонять этип, туура эмес болуп, айбир ачылып калганда оңдоп түздөп, 3 жолу сурашы, анан 4-сүндө алар айтпай калганды. Прокуратура тергөө өзүлөрү кошуп туруп жазып койду. Мисалы 21 декабрда Звездеров, Модин, Маевский, Текебаев кабинетине келди дейт. Звездеров келди деп Модин да айткан жок, Маевский да айткан. Жөн эле тергөө үчөө болсун деп өзү мындай кошуп койду да. Эгер андай болбосо күбөлөр тергөөчүгө айткан нерселерин сотко айтып бериш керек эле. Бирок күбөлөрдүн дээрлик бардыгы сотко келбей коюшту. Жок, Маевский. Күбөлөрдүн так Маевский. Абдрахманов. Жок, үйүндө. Айдакеева. Тасматова. Кутуков. Жок. Байсынов. Bizde Жолканда, Жуков, Сидоренко, Бакиров, Кадырбеков. Өмүрбек Текебаевка каршы көрсөтмө берген күбөлөргө көңүл бурсак. Өмүрбек Текебаевка каршы көрсөтмө берген күбөлөрдүн тизмеси: Базаркулов А.Т, Модин А.Н, Оңолбаев Р.А, Маевский Л.С, Абдрахманов Ö, Айдакеев Б, Ташматова Ж.С, Самсонкина Н.В, Кутуков С.А, Байсенов Н.А, Жуков Д.В, Сидоренко М.В, Бакиров С.К, Кадырбеков К.А, Черный И.А. Леонид Маевский эл аралык масштабтагы шылуун экендиги интернетти бассаң эле чыгат. Ал эми Өмүрбек Абдрахманов менен Өмүрбек Текебаевдин ортосундагы мамиле кандай экендиги жалпы журтка маалым. Ошондой эле Анатолий Черных деген жүрөт. Ал автомаш радиатор жоопкерчилиги чектелген коомдун жетекчиси экендигин айтсак эле баары белгилүү болот. Ошондой эле күбөлөрдүн арасында Мегаком компаниясынын башкы директору Азат Базаркулов дагы бар. Кызмат ордунан ажырап калбаш үчүн Базаркулов кандай көрсөтмө бер десе ошондой берери белгилүү. Мына жалган жала жаап жаткан күбөлөр ушулар. Атамбаев грамотно айтып аткан. Ар бир свидетельди көргөз керек, эл көрсүн. Текебаевдин каршысына эркенине ишенсин деп Атамбаев шайлап аткан. Эмче бүгүн акча кеткен. Анткени анын күбөлөрү жалганчылар. Анын күбөлөрү ушакчылар. Фактылары бул фальсификацияланган, бурамаланган иштер. Биз өзүбүздүн күбөлөрүбүз менен, документтер менен, видео материалдар менен анын баарын жокко чыгарганга Өмүрбек Текебаев мыйзам чегинде ак экендигин далилдей алат. Ошондуктан жактоочулары сот процессине 40 чукул күбөнү, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бардыгын, керек болсо президент Алмазбек Атамбаевди дагы чакырууну өтүндү. Кыргыз мамлекетиндеги мамлекеттик мүлктү приватизациялоо боюнча маселе убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары караган. Ошол тейлeket. Ошондуктан кимдин укугу бар эле приватташтырыш боюнча мамлекеттик мүлктү башкарыш, мамлекеттик үлүшү бар акционерлик коомдо кандай добуш бериш, мамлекеттик ишканалар жетекчилери жөнүндө сөз болуп аткандан кийин түздөн-түз ошол тармакты караган, эскеген адам келип айтып берсе, мен абдан жакшы болот.
Жактоочулар мындай талап койгондон кийин КТРК жана башка бийликчил маалымат каражаттары дароо Өмүрбек Текебаевди Ата Мекен партиясынын өкүлдөрү коргоп чыкканы калды деген маалымат таратты. Тизмесинде Иса Өмүркулов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Эмилбек Каптагаев жүрөт. Каптагаев менен Дүйшөбаев оппозицияда жүргөн үчүн Ата Мекенчи дешсин. Иса Өмүркуловду Ата Мекен партиясынан деген КТРК ашачы ап кетти окшойт. Дубалдын наркы бетиндегилер чындап калтырап калышыптыр. Иштери аябагандай эле чатак окшойт. Жакында эле Кара Жашик Каптагаевди, Өмүркуловду Ата Мекен партиясынын катарына кошуп, бир партия болгон соң Текебаевди коргойт да дешти. Ал эми бүгүн Вечерний Бишкек гезити болбогон нерсени жазып жатат. Ал эми 2010 жылдын 13 майы тууралуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн көрсөтмөсү жөнүндө айтсак, эгер Атамбаев сотко келе турган болсо, биз эмнени айтсак, ал да кошон айтат. Эгер башка бир нерсе айта турган болсо, анда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн ичинен Атамбаев эле жалган көрсөтмө берген болот. Başka turmuş var mı? Başka da yok mu? Алгачкылардан болуп сотко көрсөтмө берүү үчүн убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева келди. Чет өлкөгө иш сапары менен кетип бара жатканын айткан экс-президент көрсөтмө алып калгыла деди эле Эрнис Айбек уулу деген сот болбой койду. Men жөнүндөгү кеп болду. Мен деле күнүгө сотко келдим да. Мына мен биздин жорожодошубуз, коллегабыз ушул жерде экөө отурушат. Мен айтып турган сөзүм мындай да, мен чын эле кетип атам командировкага, мен болбой каламын. Мен ойлойм, сот күбөсүз болбойт го. Бир эле тарапына прокуратура уккан болбойт го мындай сот. Мына биз баарыбыз сыртта баарыбыз угуп атабыз, көрүп атабыз. Сиз жаш сот экенсиз. Өзүңүз председатель Верховного суда болуңуз бир күнү. Бирок мындай акыйкаттуу сот болуш керек да. Биз далайдан өткөнбүз. Биз бир жаңы турмуш үчүн күрөшкөнбүз. Анан биз ошондо мындай сот болот деп эч качан ойлогон жокпуз. Эч мындай далили жок эле мантип соттоп атса. Мени деле бүгүн бирөө келип көчөдөн, мен ушу Отунбаевага 7 миллион бергем, 7 жыл мурун десе, анан сиз мени да соттоп мантип балдарга күчүн көрсөтүп отурабы? Андай болбойт да. Урматтуу сот, мен айтат элем сизге, каалайт элем. Ушул сот адилеттүү болсун. Сотто баарыбызды уккула. Мына биз ошо 12-13 майда жасаган иш боюнча мына прокурорлор отурат, адам болуп ушул жерде прокурор болуп. Сиз отурасыз. Биз ошо такыр башка турмуш үчүн күрөшкөнбүз ошондо. Биз ойлодук элек, мына эми мына акыйкат болот деп. 12-13-үндө ошо Кыргызстанды жыгытабыз деп аткан вакилчилердин баары. Эмне гана болуп аткан ошол күндө? Урматтуу сот, сиз да мына мен да ошол жерде президент болгом. Эки президентиңиз качып жүрөт. Мен болсо ошол жерде айтканга эмнеге менин акым жок? Акым бар. Мен сизге айтат элем. Ошол 12-13 май жөнүндө мени адвокат сурады. Ал күндөр өтө татаал күндөр болчу. Биз өзүбүздү мына жертва катары биз сүйлөдүк эле. Ошондо иштедик эле. Ошондуктан мына мен сизди сыйлап, урматтуу сот, сизди сыйлап, мен сизге кайрылат элем. Адилеттүү сот болуш керек. Бул адилетсиз сот. Бул да күндөр өтөт. Сиз болсо уяттуу жүзүңүз менен калыңыз деп мен сизге миңдерче каалайт элем. Прокурорлор булар иштерин аткарып атат. Булар ошондо команда берген. Бирок сиз болсо эки жакты, эки тарапты угуп, акыйкаттуу түрдө өзүңүздүн чечимиңизди чыгарыңыз деп айтат элем. Роза Отунбаева сотко келгенден кийин Вечерний Бишкек экс-президент мыйзамды бузуп сотко кирип келгенин, анын берген көрсөтмөлөрү Өмүрбек Текебаевди коргоп кала албашын, эртең оппозиция лидеринин күнөөсү далилденсе уят болуп гана калбастан жалган күбөлүккө чыккандар 3 жылга чейин эркинен ажыратылаарын эскерткен материал жарыялашты. Сот Өмүрбек Текебаевди айыптоо корутундусун окуду. Наркы жумадан баштап күбөлөр сотко чакырыла баштайт. Кылмыш жана жаза кодексинде жалган күбөлөрдү 3 жылга чейин эркинен ажырата турган берене бар экендигин башка эмес Вечерний Бишкек гезити жазып жатат. Демек Маевский, Абдрахманов, Модин, Черных, Базаркулов сыяктуу күбөлөр көрсөтмө берерден мурда бул күндөр дагы өтүп кетерин. Эртең бийлик алмашса өзү берген көрсөтмө өзүнө каршы иштеп, темир тор артына чейин алып барарын эстен чыгарышпаса болду. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь.